Кечээ 8-ноябрь Орусиянын Тver облусундагы мекендештер менен Адахан Мадумаровдун жолугушуусу болуп өттү. Мадумаров алгач жаштардын суранычы боюнча өзү окуган окуу жай менен тааныштырып, Твердеги студенттик кызыктуу баяндарын айтып берди. Жергиликтүү жерде убактылуу жашап иштеп жүргөн мекендештер менен жолугушуунун жүрүшү кызыктуу суроо жооптор болду. Атайын ушул жөө түшүп алып 7,5 чакырым болуптур да, кыдырган 7,5 километр 10.200 кадам болуптур. Анан ошол жатаканага барганда көрсөтүп атам, мына 8-кабаттагы 2-терезе биздин терезе. Студент болуп туруп жүргөндө. Анан мына балкон, бул жактан көчө жакта, ошо балконго чыгып чапанды жамынып алып отурганда бир келгенде, жана жолдон келатып Назира сурап атат да, ички дүйнөңүздү кимге айта аласыз дейт да, эч кимге айта албайсың ички дүйнөңдү. Эч кимге айта албайсың. Эч ким түшүнбөйт. Атаң менен энең кеткенден кийин эч ким түшүнбөйт. Ошону мен айттым, кагазга айтам деп. Кагазга ыр түрдө айтам деп. Ошондо 87-жылы жазылган экен бул. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган соонун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым. Ушул кыргыз жерим, сенден такыр чыкпайын. Кыргыз элим сенден карыш жылбайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөм да, кандай иштер эмне жумуш кылбайын. Бул өзүң берилген ант экен да, бул. Мына азыр ушуну окуп атып эле, как говорится, комок в горле и слезы наворачиваются. 2 күн болду көрбөй калганга. Бул сезимдер, билбейм, бул жүрөктү жарып чыккан сезимдер. Мен ошон үчүн сиздерден сурап атканым, кантип чыдап жүрөсүздөр садакаларым деген ошондой да. Кантип силерди эмне байлап турат да, кайсы чынжыр кармап турат. Мен ошол шамал, ушу Кыргызстан тарапка шамал уруп баштаганда айттым да, шамалга мен ала кет деп жалынам да. Бул кусалык, бул сагыныч, бул чыдам жетпей, ошол шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым деген ошол күлкүнү укпай калдым да мен. Анан айтып атпайсыңарбы, курсак ачка, анан мынасы ачка, мунусу ачка, тыйыны жок, анысы жок садака. Көкүрөгүң ток болсо, анан жегениң аш болот. Көкүрөгүң ачка болуп турган болсо, көөдөнүң сыздап турган болсо, сага мына жерге бир бүтүн козуну бышырып койсо дагы, ал аш болбойт садака. Бул кусалык сезими башка, аны акча менен өлчөнбөйт. Мына ушул топурак, мына ушул суу, ушул жараткан мейли бербе байлыгыңды, көтөрөм бу жалганда жардылыкты, суранам бир өзүмдөн көз жумулуп, кеткиче таза сакта ыйманымды. Мага айтып атасыздар да, тиги менен барып иштешпейсиңерби, буга барып кошулуп албайсыңарбы. Мен зар эмесмин иштегенге. Иштешкенге мен зар эмесмин садакаларым. Эгерде мен иштеп, ушунчалык эле иш керек болгон болсо, мен Акаевтан деле алып алат элем, Бакиевден деле алып алат элем, Атамбаевден деле алып алат элем. Мен кантип жашайм да, балдарым эмнени калтырам. Мына октябрдагы берген, сентябрдагы берүүчү карызыбызды бере албай калып, октябрга жылдырып, октябрда бере албай, ноябрга жылдырып, мына Кытайдан расмий түрдө эскертүү келип атат садакаларым менин. Кагылайындарым, мына о жерден 15.000 рубль табабыз деп жүрүп, жериң кетип бартат, элиң кетип бартат, келечегиң кетип бартат деп какшап атканым ушул го мен. Неге? Молдо Кылыч өз кезинде айтып какшаган бойдон өтүп кетти. Эмнеге калууга айтканды укпай койдуң кыргыз? Неге кече Чике Маңкурт болбочу десе окубай койдуң? Ушул жерде ошол чыгарманы окуган канча киши бар деп сурасам, мен кечирип койгула, 3 киши чыкпаса керек ошонун чыгарманы окуп. Неге окубай калдык? Неге ой жүгүртпөй калдык? Неге эртеңкини ойлобой калдык? Биз
момда болуп атабыз да басып кетип баратабыз, мына жерге жеттик, кыргыз, мына жерге жеттиң. Дагы бир кадам бүттүң, кеттиң, жоксуң. Токто деп тосуп атса, неге токтобой атасың? Токто деп атабыз да, токто. Бийлигиңе да айтып атабыз токто деп. Элге да айтып атабыз токто деп. Неге токтобой атабыз? Айлана, же ант иштикпи биз токтобойбуз деп? Не болду? Же каргыш болдубу бизге? Не болду? Өзүң билбей кал, билгендин сөзүн укпай кал деген каргыш болдубу бизге? Токтотолучу Айлана, менин акылым жетпей калды. Мына ушул нерсени мунун суу деп айтып атабыз да, биз какшап ушул суу экен, мына суу экен десе, бул суу эмес деп атасыңар да, айланайындар. Бул суу эмес деп мени жеңип атасыңар да, бул суу эмес депчи. Аны не дешим керек мен? 97-жылы парламентте туруп айткан экенмин. Айланайындар, бензин жок, солярка жок деп ыйлап аткан мезгилде күндөр келет. Кыргыздын 1 литр суусуна 2 литр бензин ала турган күндөр келет десем, депутаттар күлгөн каткырып. Мына жомокчуну карагыла деп. Күлгөн, ошолор тирүү. Бул кайдан чыккан бала? Эмне деген жомокту айтып атат деп. Мына азыр самолеттон учуп атасыңар. Манаска келгиле, айланайындар. 1,5 литр легенда деген сууң 50 сом турат го. Алып ичип атабыз го 50 сомго. А 1 литр бензиниң 33 сом турат го. Демек, мунун 1 литри 100 сом болуп атпайбы? 50 сомдон 100 сом болуп атат, 2 бөтөлкө алсаң. А 100 сомго сиз 3 литр бензин коюп атпайсыз. Неге кезинде айтканда түшүнбөйсүң да, ыйлап, өткөндө айттым эле да, жүрөгүмдүн тилинбеген жери калбады депчи. Тешилбеген жери калбады, айланай. Дагы эмне кылыш керек? Дагы кантип айтуу керек? Не деп сүйлөө керек? Орусча айтсам түшүнбөсө, кыргызча айтсам түшүнбөсө, эмне кылышым керек? Кантишим керек? Мына эжекеме мен 1000 жолу рахмат айтам. Стоило, чтобы при жизни услышать такие слова, хотя бы вот такие слова услышать. Сизге рахмат эже. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мен ар бир жүрөгүмдүн ичиндеги чепкен кылдарын сезип турсуз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз. Пока что ушундай эжекелерибиз бар, ушундай энелерибиз бар. Биздин үмүт өчпөйт. Кудай кааласа. Бар болуңуз. Sizin көп нәрселеріңізді оқыдым. Просто ваша душа плачет. За свой народ плачет. Айтқан сөздеріңіз ушунчалык аябай сөкө жеткирип айтып атасыз да. Сиз айткандай шторы, заткнутые уши, сердце закрыто, не хотим ничего принимать. Как всегда, все требуем. Баарыбыз эле теребиз. Сиз ошакта отурасыз, эмне минтпейсиз, эмне үчүн айтып койбойсуз деп баарыбыз эле требуем, а сами палец о палец не ударим. Любим просто посидеть у себя дома, там несколько человек собрались, 5-6 кишинин башы кошулду, ай анан койчу ошолорду, анан тигилер өздөрү антип алат, минтип алат, о чём мы ничего. Это зависит от нас, от тебя, от нас зависит, ребята. Хватит быть равнодушным ко всему. Өзүңүздүн үйүңүздүн курсагы тоюп атабы, ата энеңиздин курсагы тоюп атабы, ошого эле ыраазы болобуз. Давайте болеть душой, давайте болеть сердцем, давайте тоже проснуться, давайте поддержать человека. Он не за себя, он стоит уже на ногах, слава Богу. Что ему не хватает в этой жизни? Балдары чоңойду, өзүнүн үйү бар, жай бар, захочет уехать куда-то, да? Ему что его заставляет? Он за свой народ переживает. Давайте примите каждый, примите его слова каждый, болейте каждый. Баарыбыз эле ушул жерде жашап кала бербейбиз, Россияга биздин керегибиз да жок. Керекпиз как работник. Баарыбыз барабыз үйүбүздө. Сен азыр аялың менен балаң менен бул жердесиң, үйүңдө ата энең, бүт туугандарың, бүт бар ошол жерде. Давайте каждый возьмет сам на себя ответственность и начнем с себя. Что я делаю?
Что я вложила для своего народа? Чтобы мой народ с коленки поднялся. Чтобы завтра Кытай келіп басалбасын. Өзбек келіп басалбасын. Зависит от тебя. Он сейчас не пришел, не говорил, пожалуйста, подпишите мне ертеңгі күні. Мен үшін шайлап қойғылатшы деген жоқ. Ошоны да түшүнгүлө. Азыр үйүңөргө барып айта алсыңар. Вот, келди. Зачем он пришел? Пришел агитацию делать. А он не делал агитацию. Каждый по-своему пойдет. Маган акча берет отпаем, что? А он сейчас пришел, чтобы подпись у меня брать. А он этого не говорил. Түшүнгүлө. Он сам сказал. Приходите, пожалуйста, шайлағыла. Маган эмес. Кому у вас душа лежит, ошо кишиге шайлағыла. Просто отыра бербегиле. И давайте начнем каждый из себя. Моя хата с краю, мен бяқта жашаватам, Кыргызстан не болса шо болсун, да? И потом начинает дома сидеть и обсуждать. Койчу ошонун колунан эмне келмегиле, тилинен эле келет андай мындай. Тилинен келген кишинин колунан келет. Мен деле айтсам го, мээңде бирдеке болсо, мээңде ойлонуп туруп, анан кийин тилине уруксат берет. Правильно. Молодец. Мээсинде болсо, анан кийин тилине уруксат берет, тили сүйлөйт. Об этом тоже говорит он. Прежде чем задать вопрос, какой-то глупый, тупой вопрос задать, подумай, как это так? Что на это можно ответить? Уместный этот вопрос или неуместный? Мадумаров, сизге чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Я просто низко кланяюсь. Спасибо, что вы болеете душой и сердцем за свой народ. Слава Богу, Кыргызстаным совсем өлүп калыптыр. Кыргызстандын ичинде да ушундай адамдар бар экен. Мен аябай сыймыктанам сиз менен. Неважно, Кыргызстандын президенти болосузбу, президенти болбойсузбу, но у вас вложения очень много там. И она и будет много. Дай Бог, чтобы каждый, который сегодня присутствовал, чтобы баары уксун. Домой придете сегодня, прожевывайте то, что вы слышали, прожевывайте. И думайте, зачем он пришел, свое время, свое здоровье. Понимаете, каждый человек, когда вот так вот высказывает, он же тоже болеет, да? Развалился, а именно извините меня, пожалуйста, для него это тоже удар большой. И он достойно отвечает на вопрос. Он же не сказал, эй, чыркат, герсеве мага. Он мог бы этого сказать. Он же этого не сказал. Вашим гичу кылып, силер народ, пожалуйста, волонча, да, там, и на имя еще. Это достойный человек. Это достойный человек. И, пожалуйста, улудай силай билелик, кичуну кичилей силай билелик. И прежде чем что-то делать, пожалуйста, 7 раз отметь, 1 раз отрежь. Подумайте, прежде чем задавать вопросы. Дай Бог вам здоровья. Живите долго, счастливо, богато. Дай Бог, чтобы наш народ жил. Наш народ думал так же, как и вы. Пусть у нас будет процветание. Конечно, сейчас не только Кыргызстан на колене, сейчас и Россия на колене. Понимаете, это как бы вирусные заболевания. Подтягивают друг друга. И поэтому Кыргызстан — это такой народ, это светлый народ, это жемчужина, Кыргызстан тоже, да? Мы не какой-то там народ непонятный. Мы гордость Кыргызстана. И поэтому, пожалуйста, чтобы наш народ жил в счастье, в здравии, в богатстве, в любви, в уважении. Это зависит от нас с вами, от меня, от тебя. И давайте начнем каждый с себя, пожалуйста. И я вам очень благодарна еще раз, пожалуйста. Спасибо большое. И всем спасибо. Мен ушул сөздү келгенде